Алайда окуучу бала башкалардын көз алдында өмүр менен кош айтышты. Кара Суу шаарында үй сарай 3 кой күйүп кетти. Айып пулуңуз 3000 сомдон арса унаңыз камакка алынат. Бийликти басып алууга чакырык жасаган интернет колдонуучусу кармалды. Маевкадагы жаш кыздын өлүмү. Ошолар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Бирөөң отурасың жанына. Бирөөң отур. Кайгол милициясынын кызматкерлери эс учун жоготкон жаранды ооруканага жеткиришти. Маалыматка ылайык 18 ноябрь саат болжол менен 21:30 чамасында Ахунбаев жана 7 апрель көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз жарандар Бишкек шаарынын Кайгол милициясынын кызматкерлерине жардам сурап кайрылышкан. Алардын айтымында жакын жерде эркек киши эс учун жоготкон. Кайгол кызматкерлери жаранды эң жакынкы медициналык мекемеге ыкчам жеткиришип, алгачкы медициналык жардам көрсөтүшкөн. Акжол Махмудов ислам тилектештиги оюндарында таза жеңиш менен алдын алды. Акжол Махмудов Сауд Аравиясында өткөн ислам тилектештиги оюндарында алтын медаль утту. Кыргызстандык балбан грек-рим күрөшү боюнча 77 кг салмак категориясында күч сынашты. Алгач Махмудов Тунис спортчусун ишенимдүү жеңип, андан кийин Египеттен келген атааңдашында артыкчылык менен утту. Жарым финалда катарлык балбан менен беттешип, жеңүүчү упайларды алып, финалга жолдом алды. Алтын үчүн болгон мелдеште Акжолго Иран спортчусу каршы чыкты. Махмудов атааңдашын таза жеңиш ыкмасы менен утуп, ислам тилектештик оюндарында алтын медаль тагынды. Маевкадагы жаш кыздын өлүмү. Таңерде окуя болгон жерден видеосу тарады. Бишкек шаарынын четиндеги Маевка айылында жаш кызды унаа сүзүп кеткени тууралуу видео социалдык тармактарга тарады. Бул тууралуу аймактык кабарчыга Бишкек ШИПтен билдиришти. Маалыматка караганда жол кырсыгы 14 ноябрь күнү болжол менен саат 7:15 болгон 1997 туулган айдоочу Hyundai Sonata үлгүсүндөгү автоунааны Махатма Ганди көчөсү менен түндүк багытта айдап бара жатып, Садаева көчөсүнүн кесилишинде жөө өтмөктөн өтүп бараткан 2005 туулган кызды сүзүп кеткен. Жабырлануучу алган жаракатынан улам окуя болгон жерде каза болгон. Бул факты ШИПтин маалыматтарды каттоо журналына катталып, сотко чейинки текшерүү башталган. Текшерүүнүн жыйынтыгында Бишкек ШИПтин тергөө кызматы тарабынан кылмыш иши козголду. Айдоочу кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Автоунаа айып аянтчасына токтотулуп, бардык тиешелүү экспертизалар дайындалды. Алардын жыйынтыгына жараша мыйзамга ылайык чечим кабыл алынат. Учурда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту шектүүгө карата камакка алуу түрүндөгү бөөт коюу чарасын тандап, аны номер 1 СИЗОго 2 айга киргизүү чечимин чыгарды. Булак турмуш кежи. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Бийликти басып алууга чакырык жасаган интернет колдонуучусу кармалды. Социалдык медиа аккаунтунун администратору кармалды. Ал бийликти басып алууга багытталган массалык башаламандыкка чакырык таштаган деп шектелүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматы боюнча 46 жаштагы Кыргыз Республикасынын жараны сыртында жайгашкан деструктивдүү күчтөрдүн лидерлеринин көрсөтмөлөрү боюнча иш алып барып, акыркы убакта радикалдуу постторду жана комментарийлерди активдүү жарыялап келет. Коопсуздук бул киши 20дан ашык жасалма социалдык медиа аккаунттарын түзүп, учурда жаңылыктардын астында атайлап провокациялык комментарийлерди калтырган деп билдирүүдө. Айып пулуңуз 3000 сомдон арса унаңыз камакка алынат. Эми төлөнбөгөн айыптардын жалпы суммасы 3000 сомдон арса унаалар камакка алынат. Милициянын кайгыл кызмат башкармалыгы айып пулду өз убагында төлөп коюуну эскертет. Анын үстүнө 1 айдын ичинде төлөсөңүз 70% арзандатып аласыз. Түндүк тиркемеси аркылуу төлөнбөгөн айыптарыңызды онлайн текшере аласыз.
Кара Суу шаарында үй сарай 3 кой күйүп кетти. Бул тууралуу бүгүн 19 ноябрда УКМден кабарлашты. Маалыматка караганда Кырсык шаарынын Алай көчөсүндө болгон анын кесипетинен үйдүн 90 чарчы метр чатыры, 2 кабаттуу сарайдын 78 чарчы метр чатыры, 15 түк чөп, 3 баш кой күйүп кетти. Булак турмуш кежи. 30 магниттик шуру. Хирургдар билерикти жутуп алган 3 жашар баланы сактап калышты. Орусиянын Рязань шаарында дарыгерлер шашылыш операция жасап, 30 шурусу бар магниттик билерикти кокустан жутуп алган 3 жашар баланын өмүрүн сактап калышты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Жаш бейтап шашылыш түрдө балдар клиникалык ооруканасына жеткирилген. Рентген баланын ичегисинде бөтөн заттын бар экенин ачык көрсөтүп, тезинен хирургиялык кийлигишүүнү талап кылган. Дарыгерлер тобу тезинен операция жасоону чечишкен. Натыйжада мини-лапаротомия жасалган. Бул билерикти курсактын алдыңкы дубалындагы кичинекей кесик аркылуу алып салуу процедурасы. Рязань облусунун башкы хирургу Олег Ларкин түшүндүргөндөй, магниттер бири-бирине коркунучтуу түрдө тартылып, ичегилердин биригишине алып келген. Операция ийгиликтүү аяктагандан кийин бейтаптын абалы туруктуу жакшыра баштаган жана азыр анын өмүрүнө коркунуч жок. Алайда окуучу бала башкалардын көз алдында өмүр менен кош айтышты. 16 ноябрда Алай районунун Ташкуру айылындагы Уна Кырсыктан улам окуучу бала каза болду. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысына өздүк булактар билдирди. Алдын ала маалыматка караганда 2 окуучу бара жаткан Уна сайга кулап кеткен. Анын кесепетинен бири каза болуп, жүргүнчү катары бара жаткан окуучу оор абалда Алай аймактык ооруканасына жеткирилген. Алай аймактык ооруканасынан билдиргендей, тез жардам кызматы барып, бир адам ошол жерде каза болгону аныкталган. Ал эми башынан оор жаракат алган 2008-жылы туулган баланы тез жардам кызматы менен ооруканага алып келишкен. Медициналык жардамдар көрсөтүлүп, кечээ 18 ноябрда Ош облустар аралык ооруканага которулган. Ал эми Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалыматына караганда 16 ноябрь күнү саат 20:30 чамасында Ташкуру айылында болгон. Алай районунун Будалык айылынын 2009-жылы туулган тургуну Toyota Camry 30 үлгүсүндөгү унаас менен Ош шаарынан Гүлчө багытын көздөй бара жатып, башкарууну жоготуп, болжол менен 19 метр аралыктагы сайга түшүп ала салган. Анын кесепетинен унанын ичинде жүргүнчү катары бара жаткан Гүлчө шаарынын 2008-жылы туулган тургуну окуя болгон жерде каза болгон. Унада Гүлчө шаарынын тургундары 2008-2009-жылы туулган балдар дагы жүргүнчү катары бара жатышкан, бирок алар жаракат албагандыктан ооруканага жаткырылган эмес. Унадагы окуучулар Гүлчө шаарындагы Молдокулов атындагы мектепте окуп келишкен. Бар эле биздин окуучулар экен. 2-9 классты бүтүп кеткен эле. 3 окуучу бизде окуйт. Каза болгон окуучу аябай жакшы окуган, олимпиадаларга катышкан окуучу болчу. Кечээ жерге берилди. Бир окуучубуз да буту сынып, үйдөн окутуп жатканбыз. Балдарды 9 классты бүтүп кеткен балдар келип, чыгырчыкка барып келебиз деп алып кетишкен экен, деди мектеп директору Айнура Чокоева. Булак турмуш кежи. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам, балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ошо балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден суранарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз.
Баарыңыздардан Аллах таалам разы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Аллах таалам разы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги единица салам дегендерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам разы болсун. Жардамыңыздарга чоң рахмат.